Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Бүгүн бизде өзгөчө сыйлуу коногубуз каскадер, актер жана азыркы тапта блогерликти дагы активдүү алып жаткан Зияш Турдубеков. Зияш мырза, саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Саламатчылык, чакыргандарга чоң рахмат. Аябай сүйүнүп атам. Мени подкастка чакыра турбайбы депчи. Жакшы келип алдык. Пробкада кандай келип алдыңыз? Тыгында эл катары тыгылып келдик. Тыгындарды аралап дегендей. Үйдөгүлөр жакшыбы? Үйдөгүлөр отурушат. Көмүр от жагып, жылынып, üşүбөйүн депчи. Жакшы, сон үйдөгүлөр демекчи, үй бүлөлүк блогерлик менен алектенгенге эмне түрткү болду? Үй бүлөлүк блогерлик алектенгенге эмне түрткү болду? Жашоо түрткү болду да. Жашоодон кыйналдым, каяка барарын билбей калдым. Анан кимди тартам? Мени эч ким тартпай калды. Анан өзүм тартайын деп басыла дедим. Силерге вайн экен, блогер экен, мындай жашоонун жеңилирээк жагын көрсөтүп келейин деп. Канча убакыт болду негизи тартып баштагандарга? Тартып баштаганыбызга 3,5 жыл болуп калды. 4 жылга жакындап калды. Үй бүлөлүк блогерлик менен алектенүүдө ынтымакты бекемдейби же тескерисинчеби? Эки жагы бар да. Тартып атканда бекемдебейт. Тартып атканда урушасың да, ойна албай атса кыйкырасың, нервтенесиң. Анткени алар жанагындай кадрды билбейт. Бул жакта монтаждан ошол күлгөн жерин кыркышың керек, кесишиң керек, алышың керек. Алар ал жакты билишпейт да. Ошондуктан алар камерага келгенде кечке по телефону тартып алып деп калашынча күлүп, калашынча жырга берет. Ошондой моменттер, учурлар мага жакпай кетет да. Себеби ошо монтажга салганда сен ошол жака жылдырышың керек, алып келишиң керек. Анын монтажга кирип аткан убактысын саатта алат. Анан үйдөгүлөрүн билбей эле деп бергенде мен айтам: "Эй, болду, токтотула. Жетет." Ошондой моменттерде бекемдебей калат. Алар сенин урушканыңды көтөрө албай, "Тарсаң тартылып эле койдум, бар өзүң тарт" деп кетип калган учурлар болот. Анан монтажды алып бүтүп, көрүүлөр чогулгандан кийин анан бекемдеп калат да. Мо жер сон ойноппуз дегендей да, ошондой эки тарабы бар. Ошондо бекемдейби же бекемдебей калабы табышмак экен да. Демек, өзүңүз оператор, өзүңүз монтажер? Өзүм тартам, өзүм монтаждайм, өзүм сценарий жазам, өзүм обложкасын жасайм, өзүм SMM-мен дагы кызгасы бар өзүмдүн. Хейтерлериңиздер барбы? Хейтке кандай карайсыздар? Хейтерлер башында бар болчу. Башында алар жакшы ойнай албай атканда, образды бере албай атканда жазышкан. Көбүнчө эмне деп жазыш? Эми ушул апанын жашы өтүп калганда жөнүнө койбойсуңарбы? Жөн эле чайын ичип олтурбайбы? Эмне зарыл эми? Батаңарсын бере турган убак. Карыганда калжаңдабай деп жазышкан. Анан 1 жылга жакын тартып жүрөдүм. Анан апам жанагындай ар бир вайнда адам өнүгөт да. Актёрчулук чеберчилиги өсөт. Анан апамдын ошондой актёрлук чеберчилиги өсүп кеткенден кийин анан жана хейтерлер жоголуп кетти. Азыр апам жок эле сценарий вайн тартып койсом, комментарий жазышат. Апа жок болсо көрбөйбүз дешет. Апам тартпайсың эмне? Өзүңөр тартып атасыңар дейт. Ошондой болгон да. Анан хейтерлерге туура эле көз карашта карайбыз. Мынтип эми ар бир адам өзүнүн оюн айтканга укугу бар да. Ошон үчүн хейтерлерге биз жөн эле ассалам алейкум деп коебуз. Башында үйдөгүлөр ал хейтти кандайча кабылдады? Башында окуп алып жаман болушкан. Тартылып эле коет окшойбуз. Неге мынтип жазып атышат? Эми алар түшүнбөйт да. Бекерчилер ошентип жазып берет экен. Көңүлдөрү ооруп жүргөн. Айрыкча апам ошентип катуу болуп жүрдү. Ар бир хейтке көңүлү ооруп, жүрөгү ооруп. Анан алдап атына апа. Бар жазып берет апа. Кыймылса өздөрү тартыш керек эле да. Зато сиз жөн эле отурбай, бирдеме кылып атасыз. Сиз ага караганда сиз мыктыраак болуп турасыз. Ошон үчүн андай хейтерлерге жүрөк ортпай эле, жөн эле сеники тура деп, тартыла бериң деп, ошентип анан акырындан таптап атып, алдап атып көндүрүп алдык. Азыр жок. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал.
Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на О Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Адамдын азыркы образы анын балалыгынан башталат деп айтышат да. Анан сиздин азыркы шок жигит болуп калыптанышыңызга балалык кайсыл окуялар таасир берди көбүнчө? Негизи эле балалыгыңыз кандай өттү? Балалыгым баладай болбой калды, балалыгым дебесиң. Мен деле балалыгым ошо эл катары эле. Айылда чоңойдум мен деле. Айылда өстүм. Ош областынын Окат деген районунун Чечтебе деген айылында. Ошол айылда өттү. Айылда жүргөндө эле тентек болчумун. Эми тентек болгондо кандай мындай? Жалганда аябай көп айтчумун да. Бир күнү торпок кайтарган кетип баратсам, биздин үйдөн 3 үй жогору жашаган Анар деген эже борсок бышырып атыптыр да. Тимеле борсоктун жырты буркурайт. Анан өлө жем келди дагы, аз сурасам бербейт деди. Аны эшектин үстүндө отурмун. Эшектен секирип түштүм да. Анар эже, чуркаң. Чуркаң эле чуркаң дедим. Анар эже, "Не болду балам, не болуп кетти? Апам чакырып атат, барыңыз, тез барыңыз" дейм да. Анар эже борсогун таштап биздин үйгө чуркап кеткенде борсоктон алдым мындайчы. Алып туруп мындай белибизге эме түйүп берчи эле. Жолукка нан түйүп берчи эле. Жолукта алып чыктым, нанын үстүндө борсокторду салдым да. Мен деле шашып ушуп эле анан кеттим. Торпак кайтарып үйгө келсем, атам маанайы жок, бери кел. Мен сени канчадан жолгон айтпа деп. Көрсө мен кеткенден кийин Анар эженин борсокторун тооктор чокуп кетиптир, иттер жеп кетиптир. Жанагы кабырларындагы сүйрөп кетиптир. Ушундай бир айылда эң мындай шок жигиттердин катарында биринчи орун болчумун. Мындай айтып берсем, мындай окуяларым көп да негизи. Мектепте кандай окучу элеңиз? Эми мен мектепте аксагам. Мен бир мектепте окуган эмесмин да. Көчмөн окуучу болгом да мен. Биринчи классты бүткөндө апам менен атам шаарга келе берген. Анан мени таятамдын колунда таштап койгон да. 91 ушул 88ден баштап 92ге чейин таяталардын колунда өстү го дейм, таятелердин колунда. Анан мен ал жакта окуй калдым. Таятамдын колунда жүргөндүм, окуй калдым да. Мектепте окуй калдым. Кийинчерээк арадан 4 жыл өткөндөн кийин мени Бишкекке алып келишет. Алып келип туруп эле дароо эле мектепке киргизет 5-класска. Анан көрсө бул жакта 5-класстын окуучулары дароо эле эметип калат экен, шаар окуп калат экен. Математиканы чыгарып калат экен. 2-2-ни кошсо 4, 4-кө 4 кошсо 8 депчи. А мен билимим жанагы 1-класс бойдон калып калгам да. Тамга тааныган бойдон калгам. Келип эле мектепке келип эле оозум ачылып, сабактарым бардыгы 2 болчу. Анан мугалимдер кой бул бала окуй албайт деп мектептен чыгарып салышкан. Ошентип дагы окуй жүрдүм мен. Анан кой балам жок эле дегенде ушу эптеп мектеп бүтүп алсын дегендердин илгерки ата-энелер ошентип ойлошкон эми. Анан ошентип ал көргөдө мектепке келейин. Ал жака келсем уже ал жактагылар косинус, мосинус дегендерди чыгарып калышыптыр. Ошентип анан жанагынтип эле мектепти кантип бүткөндөрү өзүм деле билбейм. Бирок аябай тентек болчумун мектепте дагы. Аябай мектепке мындай активдүү катышчумун. Мектепте баягындай алтын күз, кана балдар кыздар деген конкурстарга, 8-март ошол жактар бардыгына аягындай активдүү катышчумун. Интермедиалар аткарчумун. Көп нерселер кылчумун. Бирок окуган жагыман эми Кудай мага бербептир. Бир жолу орус тили сабагында отурсам, диктант деп коет го. Ошондо диктант жаздырып атат. Бирдекелер айтып келатат, анан открываем скобка десе, открываем скобка деп жазып койтурмун да. Анан жанымда кызыгын карайм да. Анан андай жазышы жок да. Открываем скобка деген жазышы жок экен. Деп карап коем. Карап турган өзүм билип алдым. Бул деген кашаачу деген окшойт депчи. Закрываем скобка десе, закрываем скобка деп жазып койгом да. Ушундай кызыктуу күндөр болгон мектепте. Бирок аябай красавчик болчумун мектепте окуп жүргөндөчү. Кыздардын баары ашык. Баягы 23-14 февралда мындай эме беришет го? Открытка берет го. Мен партама темир үйүлүп калчу да. Жигилип калчу. Жаман окуганыма карабай, аябай көп кетчү да. Окуганга жетишпей калчу элем. Анан 8-мартта баягы кайтарган келгенде мен жок болуп калат элем да.
өзүнө жогоо берет элем. Ушундай болгон. Ушундай. Мектептен кийин жогорку билимиңиз барбы? Кайсы жакка тапшырдыңыз? Жогорку билимде мындай болгон. Мен өзү атам уста болгон да. Анан устанын баласы уста болот, шопурдун баласы шопур эле болот деп мени мына көк уста деген окуу жайга беришкен. Ал жакта мен 6 ай окудум, бирок эч нерсе түшүнбөдүм. Эмне окуп атканын өзүм эле билбейм да. Кызыгым жок. Анан 6 айдан кийин өзүм эле бардым. Мен силердин окугаңарды түшүнбөйт экенмин. Мага документтерин бергиле, мен кетейин дедим. Анан ошентип алып ал жактан чыгып Манас университетине тапшыргам, актерскийге. Кыргыз-Түрк Манас университетине. Анан ал жакта окуп жүрөдүм, бирок үйдөгүлөр мени көк устада окуп жүрөт деп ойлошот да. А мен Манаста окуп жүрө берем. Ошондо 1 жыл окуйм дагы. 1 жылдан кийин баягы көрбөгөндүн неси курусун дейт. Көрбөгөндүн ушундай бир макал бар. Көрбөгөндүн билекеси кургур дейт, эмне деп коет? Миле ырламайт. Көрбөгөндүн көзү курусунбу? Андай бесай. Кыскасы ошентип Манас университетине кирем, ал жакта актерство окуйм дагы. Анан мен ал убакта КВНди жарып жүргөн убагым болчу да. КВН дегенде мындай жарып салчумун. Ошондой КВНден жылдызын жанып, университеттеги окуучулардын университеттеги мугалимдердин сабагын топ атпай калгам. Улар ушундай үйрөтөбү, андан көрө буларга караганда мен жакшыраак үйрөтө турбаймынбы деп, анан ал жакта окуй койгом. Ошентип азыркы учурда жогорку билимим жок. Бирок бирөө көрсө ойлойт да, бул аябагында билимдүү, аябагында акылдуу, аябагында бир бир эмес 3 мындай 3 диплом бар. Жогорку билимдүү бала окшойт ойлойт да. Себеби келбетим ошондой көрүнөт. Сен ошондой ойладыңбы? Ооба. Ошондой да. Себеби сурап калат да. Каскадерга каяктан үйрөндүң депчи. Каскадер болгону каяктан үйрөндүң деп сурап калышат да анан. Окуу жайын окуганда окугам да. Тамаша чыгарган каяктан үйрөнгөнсүң деп сурайт да. Байын жазгандарды каяктан үйрөнгөнсүң дегенде. Окуу жайда окугам да окугам. Монтаждап тарткан каяктан үйрөнгөнсүң дейт да. Окуу жайын окугам да окугам да. Көрдүңбү, ушундай 1-2 болуп кетет да. Көргөндөр ошентип ойлойт да. Аябай билимдүү бала депчи. Чын-чынына келгенде каяктан үйрөнгөнсүз? Окуган тарткандыбы? Ооба. Окуган тарткандыбы дейт. Видеого тартканды мен каяктан үйрөндүм? Продакшндардан үйрөндүм, продакшн студиялардан үйрөндүм. Себеби өзүмдүн ички дүйнөмдө мен өзүмдү актер болууну аябай эңсечүмүн да. Анан мурда мынтип ойлочумун, актер болгон адам камерага тартканды билиш керек деп ойлочумун да. Анан продакшн студияга киргенден кийин көрсө андай эмес экен. Анан оператор камера тартканды үйрөнүшүм керек деп. Ал убакта оператор деген сөздөрдү билбейт элем, кийинчерээк билгем аны. Анан Медиастар деген продакшнда ошондо иштеп калдым. Анан көрсө бул камеранын да өзүнүн бир аламы бар экен да. Бул камера жаман экен, өзүнө тартып кетет экен. Кызыктырыпчы. Ошентип Медиастарда жүрдүм, ал жактан чыгып бир канча сайттарда иштедим. Сайттарда иштеп жүрүп, анан ошол сайтта иштеген балдардан көп нерсени урдайт элем да. Муну кантип тарттың, бул кайсы план депчи. Ошентип жүрүп өздөштүрүп алгам. Анан көп режиссер агайларды ээрчигем да. Синоткеевди ээрчигемин. Мен мындай болчумун да. Кыргыз режиссерлорун ээрчип жүрөрчүмүн, анан ошолордун жакшы жерлерин алып алчумун да. Мисалы Синоткеевди мен монтаждын кантип динамика монтаж кылыш керек, кантип мындай жай монтаж кылыш керек, мен ошолорду үйрөнгөм. Адилет Акматов деген агайдан кантип экшн тартыш керек, ошолорду үйрөнгөм да. Экшн кантип бир кысача нерсени бат-баттан чагылтырып бериш керек. Мисалы кантип рекламаны 30 секунддун ичинде элдерге түшүндүрүп бериш керек. Адилет Акматовдон ошолорду үйрөнгөм да. Монтаждын динамикасын кантип алып кетиш керек, Синоткеевден үйрөнгөм. Эрнест Сыдыковдон болсо кантип кадрларды кайсы убакта алмаштырыш керек, кандай убакта камераны учуруш керек, ушундай нерселерди үйрөнгөм да. Ошонун баарын аралаштырып өзүнчө бир эме кылып алгам, жанр кылып алгам да. Ошон үчүн көргөн адамдар мени 3 билими бар адам деп ойлойт да.
жаңыдан көтөрүлүп келатканда сизди колдогон адамдар кимдер болгон? Эми мени чын айтсам мындай колдогон адам болбоптур. Мындай эч кимдер колдобоптур да. Өзүңүздү өзүңүз. Мен өзүмдү өзүм эле азымдай карап көрсөм өзүмдү өзүм тартып баштаптырмын. Азыркы күнгө чейин өзүмдү өзүм тартып атыптырмын да. Бирөө деле чакырып мындай киного тартайын, же бирөө чыгып реклама тартайын дебептир. Мен баягы айттым мындай. Өзүм актер болгум келип жүргөн бала болчумун. Бирок операторду үйрөнгөндөн кийин айтып атпаймынбы, камера жаман экен депчи. Мен камера тартып кеткен да. Тартканга кызыгып кеткем. Тартканга кызыгып кеткем дагы. Анан көбүнчө мындай айым ар кайсы режиссердун ою ар башкача да. Анан мен ушу мурда бала кездеги кылган нерселерим кылынбай калып туруп, анан ошолорду эми деле тартып келип атам да. Карасам эч ким деле колдобоптур. Үйдөгүлөр деле мындай бул чыгармачылыкты түшүнбөйт да. Үйдөгүлөр таптагыр башка көз карашта. Айтсам мындай деп сырттан кабыл алып коет да. Мындай эч кимдер мындай колдобоптур. Чыгармачылык деген ушундай болот, анын түшүгү мындай болот. Көрсө бул чыгармачылыктагы мындай бир кирип алгандан кийин мындай арылып сырттан чыгып жугулуп кетиш өтө кыйын экен да. Кетип калсаң деле бир күнү мындай кармайт экен да, чакырат экен. Кел ушуну тартып көрбөйсүң, эмне болуп кетет экен депчи. Анан бул эмеден чыга албайт экенсиң. Мен бир убакта ушундай аракет кылдым, болду токтоттум, эл катары эле жашайын деп чыгып кеттим, бирок кайра эле мындай өзүнөн бирдек болуп келип каласың да. Өзүнөн бирдек болуп келип калдым. Ошондой. Эгер спонсорлор болсо, кызматташсак болот. Көргөндөр болсо, ала десеңер болот. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, үйдөгүлөр окубай калганымды билчү эмес деп. Билгенден кийин кандай көз карашта болушту? Билгенден кийин эмне дешет эми? Айтышты. Билгенди кыл деди. Өтүң төргөй, короче, билгенди кыл деди. Биз сага аракет кылдык. Оку дедиң, окубадык. Эми өзүңөн көр деди. Эмне кылсын анан? Жок, мен окуйт элем. Мен жана жогоруда айттым го, мен көчмөн окуучу болдум депчи. Ошондо мага мектептин фундаменти мындай слабый деп эмне деп коет? Алсыз болуп калган да. Мектептин пайдубалы алсызыраак болуп калган да. Жетишсиз болуп калган. Себеби эми окуй албай калдым да, шарттар ушундай болуп калды да. Мисалы мен азыркы күнгө чейин бир орусча бирөөгө жаза турган болсом, биринчи мен телефондон Т дебит деген бар го. Ошого жазам да, мындай. Ошону жазып, анан ошол жакты копировать этип, анан ChatGPT-ге кирип туруп, мына тура эле жазылдыбы дейм да. Анан тура эле жазылды десе, ошону копия кылып туруп, анан жөнөтөм. Onu окуган адам, чындап эле 3 билимдүү адам турбайбы дейт да. Ошон ChatGPT чыга электе кайсыны колдончусуң? Т дебитти колдончумун. Т дебитти колдонуп, анан орусча билген досторум болот да. Ошолор жөнөтүшпөй, тура эле жазылды, бир карап койчу деп. Ушундай да. Ошон үчүн көчмөн окуучу болбой, бир эле мектепти баштан арып, ошол мектепти бүтүш керек экен туугандар. Демек өкүнүп калдыңыз азыр? Менби? Мен азыр мектептеги кездерди эстесем өкүнөм да. Окусам болмок экен деп. Жок, ал окуганда эмес ал. Ал ошо айттым го мына, көчмөн болуп жүрө бергем да. Тайтам колунда жүрдүм. Тайтамдан кийин Бишкекке келдим. Бишкекке келип мына баягы билим жетишпей калып, тиги классташтар менен бирдей кете албай калдым. Алар чыгарып салды. Алар чыгарып салгандан кийин дароо эле мектеп башка мектепте окугам жокмун да. Дагы жүрдүм, убакыт кетти. 1-2 жыл кетти. Анан кайра эле барып туруп, өзүмдүн куракты кайра балдар менен отурганда, алар кыйла эле алдан чыгып кеткен да. Мен бул жакта эле калып калгам да. Анан мен ошо мектепке ошол мектептин программалары үчүн эле жаралган бала болчу экенмин да, мындай карасаң. Мектептин программасы гана жанагындай конкурстарга жаралган бала экенмин да. Ошол жактан анан кийин КВНге келгенмин да. Балалыкка кайрылып калдык. Сиздин негизи азан чакырылган атыңыз башка, элге таанылган атыңыз башка. Ошол өзүңүздүн атыңыз менен эмес, лакап атыңыз менен таанылып калганыңызга сиздин мүнөзүңүзгө, тагдырыңызга кандай таасир берди? Негизи өзүмдүн азан чакырылып коюлган атым Мухаммед Жамиддин. Бул мектепке барганда эле журналга баткан эмес. Турдубек уулу Мухаммед Жамиддин дегенде батпай калган да. Анан класс жетекчим, үйдө ата энең эмне дейт, Зияш дейт.
Турдыбек Зияштар жазып болгон да. Мен өзүмдүн атымды кийинчерээк билген. Чын атым Мухаммед Зиямидин экен, кийинчерээк билген. Анан көп жакка барганда атымды Зияш деп коем. Зияш деп коем. Анан кыздар менен таанышкан, бой жетип чоңоюп калганда кыздар менен таанышканда атым Мухаммед Зиямидин дебейсиң да. Десең ия дейт да туурабы. Андан көрө Зияш деп койсоң, очень приятно деп коет да. Анан бир чети ошого дейм. Зияш деп чыккан себебим ошондон эле болгон. Мындай атымдын ыңгайсыздык көп жаратчу да. Ыңгайсыздык көп жаратчу. Бирок көчөдө жүргөн дабаштар айтып калат, атыңыз авиациондон келип өзүңүздүн атыңыз менен жүрүңүз дейт да. Бирок андай десең бир жакка барып туруп атыңыз, фамилияңыз Мухаммед Зиямидин десең кайра эле ия дейт да. Айта алышпайт. Айта алышпайт да. Анан бул чек араларга, чет жакка чыкканда кыйналам. Аябай көп текшеришет. Мухаммед Зиямидин деп тегенде Мухаммед деп жазганда, тиякта толтура мында Мухаммеддер чыгат да. Карап ошолордун ар бирисин карап чыгат экен дагы. Азан чакырылган атым менен көбүрөөк эме тартам да. Зыяныраак деп коем, эмне деп коет. Азан чакырылган атым менен көбүрөөк кыйналам. Зияш деген жеңилирээк да. Тем более Мухаммед Зиямидин деген атка, сен тартыктуураак болушуң керек. Мен ага тартыктуу болбой атпайм. Эмне себептен антип ойлойсуз? Шок болуп атпайм, карабайсың. Шок болуп атам. Жаш кезде канча кызды ыйлаттым, сыздаттым, канча кызга карабай кеттим. Канчаны алдадым, уктаттым дегендей. Мындай түз жүргөн бала болушуң керек да анын үчүн. Зияш болсоң боло берет мындай, Зияш депчи. Элге кантип таанып калдыңыз? Элге Ошо басып өткөн жолуңузду дегенсиңиз. Элге моюн кылыш керек. Биз тамашоо менен таанылдык. Тамашоо лигасына келдик. Ал жактан Эрбек Турбаевдарга жолуктук. Ал убакта азыркындай интернет, YouTube деген жок болчу. Биринчи биз элге тааныткан долбоору тамашоо болду да. Андан кийинчерээк ошо интернет кененирээк тарап, YouTube'дар чыгып калган убакта анан Вайндар менен таанылдык. Вайндар менен таанылдык да. Супер KG деген сайтта иштеп калганбыз. Ал убакта вайнерлер деле жок болчу. Саналуу эле вайнерлер бар болчу да. Анан Руслан, Мундуз деген балдар оператор болуп, анан жылмайып коюңуз деген долбоор ачканбыз. Анан ал жакта бизде бир тарткан роликтерибиз YouTube'да миллион деген көрүүлөр чогулткан да. Анан бир чет ошол дагы элге мындай таанытып койду да. Анан азыркы вайндарыбыз окшойт деп ойлойм, өзүм оюмда ушинтип ойлойм. Вайн же кинолорго тартылып жаткан учурларда жаракат алган күндөрүңүз болду беле? Мен негизи кинолорго азыр мындай карап көрсөм, актер катары деле тартылып атырмын. Мындай карасамчы, кыйратканда эле кином жок экен. Бирок мына көчөдө көргөн адамдар сен актерсың дешет да. Сен актерсың дешет да. Бирок кином жок экен. Мындай карасамчы. Мен кинолорго каскадер болуп тартылам да. Каскадердин дублер болом, каскадердин ишти аткарам. Анан каскадер болуп тартылып атканда, анда жаракат алган нерселер болот. Жөн эле даярдап аткан эле учурда болот. Мына 2024 Стамбулда Асылым деген сериалга тартылып атып, жөн эле мына машык учурунда эле жаракат алып калдым да. Мындай бир 2 метр жер бар экен, секирип түшүш керек экен. Анан барып тартылардын астында, түрктүн астында чуркап денеңди кичине кызытасың да. Ошол учурда жөн эле секирип түшүп эле бутумду кайрып алдым. Жаракат. Жыйынтыгында ал проекттен 9 сериал кой бердим да. Ата негизи 20 сериал тартылмапты. Жаракаттар болуп. Толук айыктыңызбы? Жаракатты айыктоо? Жаракат эми мындай болот. Бул спортчулар менен каскадерлорду жаракат эле артка тартып коет да. Спортчулар жаракат алса, алар Олимпиадага катыша албай калат. Каскадерлор деле ошол сыяктуу. Бир жаракат алып калса, 2-3 жылдап кинолорго тартыла албай калат да. Себеби восстановление деп коет го. Ошол убакытты күтүш керек да. Эгер күтпөй эле чыгып кете берсе, ал кайра эле ошол кайталана берет. Ошондой бир салтпы же ырымы бирдекеси бар экен да. Мурдасы ишенбейт элем, кийинчерээк өзүм ишенип калдым. Осмон Курулуш деген сериалга тартылып атканда астында жаракат алгам, ат терслеп кеткен да. Анан чет жакта жүргөндө сени эч ким карабайт да. Айла жок, чыгып иштешиң керек болот. Ошондо жана Асылым деген проектке бара калып,
ошо таштап кеткен бутун жарыкка алып калып атпайбы. Ошондой учурлар болот. Эң алгачкы алган гонорарыңыз менен азыркы алган гонорарыңыз? Азыр мындай карасам, гонорар 2012-жылы Мачо деген тасмага тартылгам. Ошондо гонорарым $500 болгон экен да. Мен ол вакытта гонорар деле сөздү билчү эмесмин. Биз мурда мындай эмеге иштегенбиз да. Мындай. Опыт, тажрыйбага. Мындай. Эптеп бирдеме үйрөнүп калыш керек деген ойдо тартылганбыз. Анан кино тартылып бүтүп, экрандарга чыккандан кийин режиссер чакырды. Үйүнө чакырып $500 берип атпайбы? Анан мен тип карап, байке бул неге деп атам да. Десем, сен гонорарың дейт да. Гонорар? Десем, ооба дейт да. Анан гонорарда $5 санасына туруп. Алакта $5 мындай чоң акча болчу да. Оо деп мындай. Сүйүнүп неметип калдым. Ошол биринчи гонорарым ошо $500 болгон. Андан кийинки чоң гонорарды ошол акыркы гонорарды Осман курулуштан олтурдум. Осман курулуштан $6000 алдым да. Бул гонорар деле мына ар кандай экен. Мындай мен гонорар мынча десең эч ким көтөрө албайт. Кээ бирлер айтат экен мындай. Эчтекен жок эле, эмне мынча көтөрө аласың дегендер болот экен. Мисалы, Вайндын рекламаларын мен $500 тартам. Анан сурашат да, эмне анча депчи. Ушу 1 мүнөттүк Вайн тартып койгонуң эле $500 дейт да. Ал 1 мүнөттүк нерсе болгону менен сен 1 мүнөт алып күлкүмү 3 сценарий жазышың керек. Аны деген тартышың керек. Монтаждашың керек. Инстаграмда мынтип адамдар көрөт да, мынтип көрүп атканда 5 секундада сен кармап калышың керек. Кармалбай калсаң сен дистативде өткөрүп салат, ал көрүлбөй калат. Ошого жараша биз убада беребиз. 200 000 просмотр беребиз. Сизге 500 000 просмотр гарантия беребиз дейбиз. Ошондой жактарга келгенде ал $500 мындай болуп калат да. Жогоруда түрк сериалдарына тартылдым деп айтып кеттиңиз. Анан ал долбоорлорго кантип тартылып калдыңыз? Негизи ал жака мындай эксперимент деп коебу, эмне деп коет. Ошо түрк рыногун изилдөө үчүн деп баргам да. Аларда киного тартылат экен, жооп тартылат экен деп, анан биздин каскадер шакирттер бар эле. Алар ошол жакта тартылып жүргөн балдар болчу да. Аларга айттым дейт. Проекттер болсо чакыргылачы, барып көрөйүн байкайын. Алар деле мурда айтып жүргөн. Сиз барсаңыз ал жакты жоо тимиле кыйратасыз депчи. Анан барса барайынчы деп чакырышты, бардым. Негизи башка эле проектке баргам. Салахидин Аюби деген. Анан мен самолетубуз бир күнгө кармалып калды дагы, кечирип калдым. Анан жок жерден ошентип Осман курулушка барып калып атпайм. Буйрук да. Ошентип барып калгам. Эмне себептен сизди кыргыз тасмаларынан көп көрбөйбүз? Гонорар азбы же чакыруу азбы? Жок. Кыргыз тасмаларында мындай. Баягы кыргыздар айтат го, тааныштарын эле тартат депчи. Ал андай эмес. Мен канча деген кино тарткан тааныштарым бар. Бирок мени тартышпайт да. Себеп дегенде мен сүйлөө дикциям начар да. Сүйлөгөн дикциямды режиссерлор жактырышпайт. Сүйлөгөн сөздөрүм мындай тунук чыкпайт, акыркы тамгар жийилип калат. Мен башка эмем ушул. Бул дикцияңы оңдобойсуңбу дегендер бар. Оңдогонго да баргам. Оңдолбой коюшту. Анан бул неге мындай экен деп кийин изилдеп чыксам, мен ол арка үстүнкү тиштердин арка жагына дагы мурда уру тиштер бар болчу да. Мен мурда негизи башында кекеш болчумун. Мындан дагы кекештерим сүйлөйт болчумун да. Анан ошол тиштеримди жулдурганда ошо мен кекештегим экеси күчөп кеткен да. Экеси күчөп отуруп бүгүнкү күндө мындай бир аз байкалбай калды. Негизги маселе ушунда. Болду ушул эле. Ошол себептен уру тиш чыккан болсо аны кичинекей кезинде жулдуруп салыш керек экен. Алдыда дагы киного тартылуу пландарыңыз барбы? Эми негизи быйыл киного киришейин деп чечтим. Себеби Вайндардын комментарийлеринин бардыгында негизи эле көчөдө жүргөндө элдер сурай берет да меничи. Сизден кино
сизден кино көргүзү келет, сизден бир жаш кино чыкса керек депчи. Эмнеге антасыңар десем, мына түрктөр жаш аткарасыз го дей берет да. Ал түрк аткарган адам кинону жаш тартат деген түшүнүк туура эмес да. Ал таптакыр туура эмес. Анан ошондой ойлордон улам, балким кичине эле бир жаш кино салып болушум керек деген ой келди. Анан 2026-жылы ушул киного киришейин деп азыр бир сценарий жаздым. Өзүмө ылайыктап жаздым да. Өзүм эмнени ойнай алам, эмнени аткара алам. Анан Кудай буйруса, жакшы бир демелчи чыгып калса, анан ишке ашырабыз. Ошондуктан Next Media'нын директору Аскар Субанбеков ушул маекти көрүп калган болсо, сценарийни берейин, бир карап чыккыла дей берсең, Башкы максатыңыз кандай жашоодо? Жашоодо эми башкы максат болгону эмне ал? Адамча жашап өсүш керек, адамча өлүшүң керек, болду. Адамча адам болуп төрөлдүңбү, адамча жашап өсүшүң керек. Эми максат деген эмне? Ошол эле эң башкысы адамдык сапаттан тайбашың керек деген ой да. Үй бүлө боюнча сүйлөшө кетсек, канча балаңыз бар? Үйдө кандай атасыз? Азыркы учурда бир кызым бар. Кудай буйруса, экинчисин күтүп атабыз. Кызыма аябай мээримдүү атамын. Кызым магазинге киргенде, мисалы, сок ичемсе сок алып берем. Паркка барам десе парк алып берем. Жарымда акыркы 500 сом акчам калабы, 1000 сом калабы, кызымдын айтканын эч калдырбайм. Ушундай кызым да мага аябай жакын. Атада эле турат, апасы менен иште эле жок. Кызым мени кечке күтөт да. Себеби мен кызым менен көп убакыт өткөрөм. Ал эми жубайым болсо мындай анчалык деле мээримдүү эмес, окшойм деп ойлойм да. Себептен андай көп каалаган нерсесин алып бере албай калам. Мисалы Dyson дейт да, мисалчы. Dyson'дун баасы канча 180 миңби, канча? 60-80 миң болуш керек. Башында ошондой болчу, башында кымбат болчу. Башында Кымбат болчу да. А мен айтып Dyson эмне аласың? Кадимкидей эле фен менен колдоно бер. Экөөнүн эми айырмасы эмне десем, экөөнүн айырмасы бар дейт да. Эми бизге айырмасы жок да, чаш кургаса болду да. Коелучу анан мындай эле кадимкидей эле фенди колдоно бер деп коем. Мисалы ушундай да. iPhone 17 деп коет. Мисалы дейм. Сен iPhone 17 эмне аласың дейм. Же телефонго сүрөт тартпасаң, же видеограф болбосуң. Сага байланышкан телефон керек да. Эл катары 12, 13, 14 колдон деп коем. Же мисалы чында турабы? Ал эмне видео тартпаса, же сүрөт тартпаса, iPhone 17 эмне кылат? Сачын 17 мага керек. Сачын мен байын тартышым мүмкүн. Бир футболго барып калсам, репортаж тартышым мүмкүн. Мисалы айттым да. Ошондой үчүн аялыма андай деле мээримдүү эмес, бирок кызыма өтө мээримдүү атамын да. Анткени баягы кыз деген ушундай бир ширин болот экен да, назик болот экен да. Ошон үчүн кызым эмне десе, алып бере берем да. Келинчегиңиз менен кандай таанышып калгансыз? Келинчегим менен жумушта отурсам, мен отурган бөлмөгө, кабинетке кире берчү кечке эле. Кирип, видеоң даяр болду, алдында SMS болчу да. Чогуу иштечүсүз. Чогуу иштечүбүз, видеоң даяр болду деп мындай ошону сылтоолопчу. Видеоң даяр болсо, бербейсиңби депчи. Анан берип койчумун. Анан сен бүгүн кечки съемкага чыгып турбайсыңбы дейт. Анан ооба десем, мен да ошол жака жөнөттү эле, мен ала кет, чогуу барат экенбиз депчи. Анан ушинтип мондай жумуштук шылтоолоп эле мени ээрчип жүрө берчи. Мен каяка барсам, ошол жака барып жүрө берчи да. Анан бир күн айтты, кечки съемкадан чыксак, курсагың кандай дейт. Тамаштап, чай алып бересиңби дейм да. Десем, алып берсе алып берем дейт. Басам да деп коем. Анан кечки тамактарга тамагын алып берет. Анан бир күнү өзү ачыгын айтты. Сен мага жагасың депчи. Анан сүйлөшкөн жигит дейм да. Сүйлөшкөн кызың жок болсо, ойлонуп көр, сага бир шанс берейин дейт. Мен ал убакта аябай красавчик кезим болчу да. Тим эле баягы кыздар бир күндө 10 кыздан SMS келчү. Бүгүн бош болсо киного барбайлыбы деген SMSтер келчү да.
Анан да өзүм ой чыгардым. Бир молдонун сөзү бар экен. Айрыкча эркек балдар дейт да. Эркек балдар силер мындай өзүңөрдү сүйгөн кыз эмес дейт. Силерди сүйгөн кызды алсаңар дейт. Бактылуу болсоңар деген сөз бар экен да. Неге десек, көрсө баягы кыз өзү сүйүп тийген болсо, эркек кишинин баардык нерсесине чыдайт экен да. Барына деле чыдайт экен, жогуна деле чыдайт экен. Кыскасы ушул келесого өзүм тийдим, өзүм сүйдүм, макул эми жашай дейт экен да. Эркек бала сүйүп ала турган болсо, ал деген мындай катастрофа дейт да. Неге десе, эркек кишинин оюна эми ар кайсы нерсе келе берет да. Бир жакта жүргөн болсо, кызганыч пайда болот дейт. Кызганып кетиши мүмкүн дейт, ашша кызганып кетиши мүмкүн дейт. Да тиги менен эмне кылышы мүмкүн экен деп, эркек киши сүйүп калса дейт, ушундай бир жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн дейт да. Ошон үчүн адам ошол эме ойго келдим дагы. Мен деле бир ушунча аракет кылат эми, макул эми. Сага бир шарт берем дедим. Мага бир телефон алып берсең, анан сен менен кыз жигиз болом дедим. Ана могу көтөрүп жүргөн телефон, ошонун телефонун көрдүңөр мына. 2019-жылы мен пранктар татып элем. Анан 5 сары барып, телефонун пранк тартчумун да. 5 сарынын балдарына разборка болуп кетип, телефон сынып кетип, телефон жок, ал менен байланыш үзүлүп калган да. Анан ал келген дагы мен сага могу телефон подарок болсун. Эми менин жигитим бол деген. Ошентип анан үйлөнүп калганбыз. Демек сиз негизи кыздын артынан чуркайт го? А сизге наоборот болгондур го, тескерисинче? Мен айтып атпаймынбы, мектепте жүргөндө эле ушундай ой болгон депчи. Мектепте 13-февралда открыткалар көбөйүп калчу да. Башым айланганда гимн алам депчи. Гимн алам деп мындай. Туруп калганда анан кой эми ушундай аракет кыл деп үйлөнүп алдым. Ушун тескерisi болгон да. Ошо дейм да. Иә. Ошо дейм да. Эме 50-ге 60 жок, 60-га 40. 60-га 40 болгон да. Ал 60% аракет кылган, мен 40% аракет кылгам. Ал эми азыркы учурда жубайыңыз сизге кандай мамиле кылат? Азыркы учурда жубайым жакшы мамиле кылат. Бир сөзүн эки кылбайт. Аябай чыдамдуу, аябай сабырдуу. Айымдар арасында сабырдуулук боюнча мелдешип өтсө, менин аялым абсолюттук түрдө биринчи орунду алат. Аябай чыдамкай. Эркек кишиде кээде бар болуп калат, кээде жок болуп калат да. Барына шүгүр кылат, жокко сабыр кылат. Азымда ойлонуп көрсөм, мен ага рахмат айтышым керек да. Себеп дегенде жашагыбызга быйыл 5 жыл болот. 5 жылдан бери мен аны мындай чет өлкөгө алып барып көрө элек экенмин да. Элдер болсо ушунун айынан мындай Кудай сактасынга ызы салып ажырашып кетишет экен да. Сен үйлөнгөнгө мынча жыл болду, сен керек болсо минтип койгонго жарай элекесиң депчи. Азыр мен карап көрсөм, мен аялым бир да жолу антип айтпаптыр. Бияка алып барып келбейсиң, тиги жака барып келбейсиң депчи. Болгону мындай мынтет экен да. Жайында тоого алып барып кел дейт экен. Анан көлгө алып барып кел дейт экен. Мындай карасам ашыкча сурай турган нерсеси деле мындай жок экен да. Анан аябай ыраазы болуп кетем. Жакшы, мага Кудай ушундай жубай туш кылыптыр деп ичиме сүйүнүп коем. Бирок аны сыртынан билгизбейм да, бүтүпчү. Дебейм да. деп коем. Ошон үчүн азыркы жубайым аябай рахмат айтам. Баягы азыркы кыздарда төрөгөндөн кийин ушундай эме сурайт турбайбы? Төрөгөнүмө бирдеке алып бер депчи. Карап көрсөм, мен аялым антпептир. Мындай карап көрсөмчү, ойлонуп көрсөм. Мен сага кыз төрөп бердим го, мынтпейсиң деп дагы айтпаптыр да. Эң кызыгы, ал мага мынтет атпай бирде. Баягы молдо никени кыят го. Ал мен деле жанында отуруп эчтекени билген эмесмин да. Молдо болсо эми сурабай коюптур да. Макырга эмне сурайсың да, сурабаптыр да. Жөн эле макулсуң деп коюптур да. Анан кийин ошону айтып атпайбы? Молдо деген тиги макырга эмне сурайсың дебей койду го, сен ошонун алдын ала айтып койдуң беле деп атпайбы магачы? Жок, мен антип эмесмин дедим да. Анан анда ошону алып беришиң керек дейт. Макул, алып бердим, эмне алып берейин деп анан. Эң кымбат белем келинчегим ошо эме болуптур, макбук болуптур. Макбук ал убакта $100 болчу. 130 миң алып бериптирмин да.
азыр ошосын колдонуп жүрөт сүйүнүп кудуңдап. Фотоаппарат эскирип калды эми, фотоаппаратты бирөөдөн алып алыптыр эми, ошосун жаап берсем негизи жакшы кыз. Вайндарда апаңыз көбүнчө эмес, дайыма эле терс кармандарды айтат да. Келине болгон мамилеси, жашоодо чындыгында эле ошондойбу? Негизи апам жашоодо өтө жууш, момун апа да. Мен ойлойм баардык эле апалар ошондой болсо керек. Менин апам керек болсо мындай бирөөгө оор сөз айтпайт. Апам керек болсо азыркы күнгө чейин мен негизи балдардын ортончусумун, бирок мени кетирбей жүрөт да. Мындай негизи бөлүп салат го. Анан мага монтип айтты да кече жакында эле, балдам. Мен дейт ушунчалык силерди жакшы көргөндүктөн дейт. Мен сени барыңар чогултуп алдым дейт да. Азыр чындап эле баарыбыз мындай кээде үйгө. Көбүнчөсү үйдө чогуу болобуз да. А мен силерди кетирип салган менен 2-3 күндөн кийин кайра сагынып кетет экенмин дейт да. Негизи апам ушундай боорукер апа. А мен аны вайындын көркүн ачыш үчүн апамды терс карман кылып коем да. Эми аябай жакшы кайнене боло берсе аны вайның деле көрккө чыкпай калат да. Көрсө кыргызда келин менен кайнененин ортосу дайыма ушундай ыз чуу болуп келген и боло берет. Мындан дагы ушинтип кете берет экен деген түшүнүк илгертеден бар экен да. Анан ошол ишендим дагы. Экөө тең ынтымактуу боло берсе болбой калат го. Ошон үчүн апамды бир аз терс карман кылайын да, келинди жоошура кылайын. Кээде экөөнү алмаштырып коем. Кээде келин стерва келин болуп калат, кээде кайненени жош кылып коем. Бирок апам жашоодо андай вайындагыдай өтө келин артынан түшүп келинди чукулап эмне кылат экен, мен баланын башын айландырып алып окшойт дегендерден эмес, аябай жумшак. Келин тамак окшобой калса деле аксоонун балдыр деп коет. Ошондой. Зияш мырза, сиз алтындай убактыңызды бөлүп келип бизге маек бергениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Силерге да рахмат, чакырып койгонуңарга, ушинтип эл менен байланыштырып койгонуңарга. Анча мынча сөздөрдөн ката кеткен болсо, анча мынча жерден керсип, ушундай кемчиликтер кеткен болсо кечирип коюңуздар. Сиздер да алдыңкы каналдан болуңуздар. Мен жубайымды жакшы көрөм. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки берүүлөрдө, кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.